Эми бул жагынан филология илимдеринин доктору, Жусупов Баласан атындагы Кыргыз Улуттук университетинин профессору Урмат Садык Алахан агай муну адабий жактан ушул кайгылуу маселе биздин адабиятта кандай чагылдырылган, ушул трагедия биздин элге кандай жетип келгендиги тууралуу буюрса баяндамасын кылат. Студенттер, коноктор, чынында эле Ататүрк Ала Тоо университети акыркы жылдары şu биздин элдин тагдырына, элдин көркөм маданиятына, элдин рухуна байланыштуу жакшы иш-чараларды өткөрүп жатат. Баарыбызды кубантып, мына былтыр эле Улуу Манас жөнүндөгү эң сонун конференция уюштурулуп, ушул жерде баарыбыз катышып, Манастын рухуна, духуна дагы бир жолу жакындап кеттик эле. Мына эми быйыл жыл айланбай кайрадан сиздердин ушу куттуу залыңарга келип, быйылкы жалпы элибиз, жалпы журтубуз биригип белгилеп жаткан тарых жана маданият жылынын өтүш бир үлгүсүнө бир күбө болуп отурабыз. Мисалына, чынында эле 16 жылдагы Кыргыз башына түшкөн улуу трагедия бул элдин көңүлүнөн, көдөнүнөн кетпей турган, урпактан урпакка өтүп, атадан балага сакталып кала турган улуу трагедия, улуу кайгы. Анан мындай кайгыны, мындай трагедияны албетте элден чыккан таланттар, Кыргыз элинин мындай бир көркөм дүйнөсүн байытып келген акын жазуучулар сөзсүз түрдө чагылдырышкан. Мына тарыхчылар айтып атпайбы ушу изилденген тууралуу. Чынында эле бул 16 жылдагы окуяга келсек, тарыхчылардын көз карашынан бул эң мындай терең изилденген бул 20-жылдар болгон чынында. Ошол эле Казакстандын улуу Турар Рыскуловдор, биздин Абдыкерим Сыдыковдор 16 жыл жөнүндө эң сонун жазып кетишкен. Себеби алар ошол окуянын өзүнүн күбөсү болушкан. Ошол окуянын тикеден тике катышуучулары болушкан. Ушулар келип туруп тарыхый даректер негизинде, тарыхый маалыматтардын негизинде татынакай кылып жазып кетишкен. Кийин гана 50-жылдардан кийин мына саясат бир аз өзгөргөндөн кийин муну изилдөө кандайдыр бир табу коюлуп, мына азыр кыяз айтпадыбы, тиги биздин улуу тарыхчылар Өмүрбек Караевдер, алар деле ушул үркүндү изилдеген үчүн куугунтукка кабылышканда, демек бул үркүндү изилдөө өзүнчө бир кандайдыр бир деңгээлде жабыкка айланганда. Мунун бир мисалы адабиятта да болгон. Билесиңер, адабиятта биринчи эле бул үркүндүн трагедиясын изилдеген ырдаган бул албетте биздин эл ырчылар болушкан. Ошол эле Молдония, Нурмолдо, ошол эле Алдаш молдолор, Сак Шайбековдор. Бирок бул жерде биз эки нерсеге көңүл бурушубуз керек да. Мен ушу тиги Нурмолдордун чыгармаларын, Алдаш молдолдун китептерин окуп отуруп, бир нерсеге ынанып отурам. Эмне үчүн большевиктик бийликте 25 жыл жашадык, 17-жылдан 41-жылга чейин Düşen kulдар, çolpon kulдар çıktı. Emni üçün padişahlık Rusya'nın uçurunda, kolunda biz 50-55 yıl yaşadık. Misal üçün Boronbay'daki Rusya'ya ötüşü boğulardın 56 yıl olup, giyin kurmancanın atkanı 70 yıldan olup, 12-14 yıl olğunu menen, 16 yılga çeyin jalpı bizdin padişahlık Rusya'nın kolunda yaşaganımız 55-60 yıl oldu. Emni üçün al gezde biz şunday 16 yıldağıday tragediya düşüp olduk. Ушуну эч бир мындай бир ойлобойбуз да. Мисалы үчүн кыргыздардын тарыхындагы эң бир аз изилденген окуя мезгил бул ошол Орус империясынын учурундагы 60 жылыбыз, 50 жылыбыз 1860 жылдан 1916 жылга чейин. Себеби бул эмне үчүн изилденген жок? Себеби баарыңыздар билесиздер, большевиктик бийлик буга кандайдыр бир деңгээлде мындай бир жабык кылып, куугунтук алып керек болсо келди. Эмне үчүн биздин эл 16 жылы көтөрүлүшкө чыкты? Көтөрүлүшкө чыкпай койсо болобу эле деген маселе болот. Ушуга биздин
Нурмолда Аксакал мынтип ырдайт. Мынтип жазган экен Нурмолда Аксакал. Жанагы 16-жылкы 25-июндагы падышалык указга ылайык билесиңер, биз кыргыздар ал убакта 2 областын аймагына бөлүнгөнбүз. Каралбыкка 7 суу областына, анан Фергана областына. Ошол 25-июндагы указга байланыштуу 7 суу областынан 43 миң киши алыныш керек, 19 жаштан 43 жашка чейин. Ал эми Фергана областынан 51.332 киши алыныш керек болгон. 19 жаштан 23. Анан ушуга карата анан акындардын өздөрүнүн көз карашы пайда боло баштаган. Мисалы үчүн Нурмолда Аксакал мынтип жазат. Барсаңар дейт, ал жака дейт, азыр алынып атканда дейт. Баргандар Орусияга аң казып, кыят карагай. Март жигиттер, марткерлер уруштан алыс иштешет, мусулмандык аскерлер. Көрдүңүздөр, демек булар фронттун бер жагында карагай калышат. Фронт тикеден тике душман менен урушпайт деген мааниде жазып атат. Кеңешкиле жарандар, келишишкиле жарандар аралдашып кетпегеле ак падыша менен араңар дейт. Мына Нурмолда ошондо эле сезген. Эгер ак падыша менен арабыз аралашып кетсе, араздашып кетсек, биздин трагедиябыз өтө чоң болушу мүмкүн деген дагы. Анан Молдониязга кайрылып, билесиңер, Молдонияз орустарга ушунчалык катуу мамиле кылган, ушунчалык бир келишкич мамиле кылган, буларды бутпарас деп каргыш түрүндө жазган. Анан Молдониязга өзүнүн агасына айтып атат. Эсиңиздеби тиги эмеде 73-жылкы 95-8-жылкы күрөштөрдү, кыргындарды айтып, ошондой абалга түшкеле үшүп калышыбыз мүмкүн. Эгер биз ошол азыркы мына азыр айтып атпайбыз, мыналар 25-июнда айткан эмес, ошо падышанын жарлыгы деп. Ошого моюн сунбасак, биз таптакыр кыргынга учурап калышыбыз мүмкүн деп. Ошондой болду. Дал ошонун Нурмолдонун айтканы келип жетти. Анан ошондон улам ойлойм да. Эгер биз ак падышага каршы турбай коюшубуз мүмкүн беле деген суроо турулат. Албетте бул жерде ар кандай пикирлер айтылат. Албетте мисалы үчүн орустардын жанагындай оторчулук саясатын өтө татаал болуп кеткендиги, кыргыздын жеринде болгон көз артуусу, жана башка себептер жатат. Бирок Нурмолда айткандай болуп туруп, ак падыша менен араздашпай койсок болобу эле деген дагы бир пикир пайда болот. Баарыңар билесиңер, 16-жылкы көтөрүлүштүн бир эмеси, жанагы топто бул түштүктөн башталган, Ходженттен, Тажикстандан башталган. Бирок ал жакта кыргын болгон эмес. Ал жакта кандайдыр бир деңгээлде тынч болуп өткөн бул. Эмне үчүн мындай биздин 7 суу областына караган аймагыбыз ушундай кыргынга учурап калды? Мисалы үчүн Алата уездинде караган кыргыздар деле тынч эле өткөн 16-жылкы кыргындан. Демек, мунун себебин биз ичкериден өзүбүздөн карашыбыз керек. Эмне үчүн тиги батыштагы империялар менен согушуп аткан Николай II Орус империясына эмне үчүн бул жактан 2-чи фронт ачылып калды? Эмне үчүн биздин эл өзү жараны болуп туруп империянын, билесиздер, тиги 1860-70 жылдары кокон бийлиги кулагандан кийин, башка мамлекеттер жоюлгандан кийин Курманжан Атканын жана Скобелев экөөнүн кол койгон коюусу менен мына тарыхчылар мени калпайтырбайт. Биз толук түрдө империянын жарандыгын өткөнбүз. Эмне үчүн биз албетте империя бизди жараны катары өтө экинчи сорттогу мамиле кылды. Бирок эмне үчүн биз өз элибизди, өз мамлекетибизди коргоодон каршы болдук. Ошондой эле мамлекет большевиктер курду. Ошол эле аймакта болду большевиктердин курган Советтик Союзу. Эмне үчүн биз кайра айтам, 41-жылы бизде дүйшөнкулдар, чолпонкулдар чыкты, чолпонбайлар чыкты. Демек, бул жерде өтө этият болушубуз керек. Албетте мен үркүндө орустарды актабайм эч качан, орустун саясатын эч качан актабайм. Аны орустун өздөрү дактаган эмес. Баарыңар билесиңер, мына Керенскийдин Думага жасаган докладын. Бул деген айванчылык деп айтышкан өздөрү. Эмне үчүн биздин эл өзүнүн мамлекетинде 2-чи фронтту ачып алды? Мына ушуну эч качан биз ойлобойбуз. Албетте кайра айтам, ага мажбур болдук. Бирок эмне үчүн Фергана областына, Алата жакта мындай болгон жок? Демек, муну ар кандай позициядан карашыбыз керек. Өтө кылдат карашыбыз керек. Адилет болушубуз керек мындай жерде.
Анан албетте мына бул Үркүндүн чыгышы жөнүндө, жүрүшү жөнүндө кийин советтик адабияттын учурунда дагы өтө кеңири каралды. Баарыңыздар билесиңер, Кандуу жылдар романын Музакбай Тигемен Михайловдун Узак жол романын буларда жанагы кыяз айткан жана Беловодскийдеги кыргын Кандуу жылдарда ыр менен берилген. Ошол 38-жылы эле ыр менен кантип айрыны сай жаш баланы карындан айрыга салып кармап турду деген саптар. Бул баардык көркөм чыгармада чагдырылган. Узак жолдо болсо билесиңер, бул жердеги көтөрүлүштүн чыгылышынын себебин жанагы баш каармандын тагдыры менен эле айтып атат. Ажарда да айтылып атат ошол. Ал эми Кытайга баргандагы турмуш биринчи жолу Алдаш молдордоган муну. Кытайга баргандагы тиги 6 шаарга баргандагы тагдыр, ал жердеги элдин мүнөзүн таразадан алдап жейт деп туруп, бул жердеги уйгурлардын кылык жоруктарын эң сонун сүрөттөп кеткен. Андан кийинки башка көркөм чыгармалардын баарын билесиңер. Демек, Үркүнгө келгенде, Үркүндүн маселесине келгенде, анын бүгүнкү ага болгон мамилеге келгенде өтө этият болушубуз керек. Көркөм чыгармаларда bunun баары чагылдырылган, аны айтып өтүштүн дагы кайра кери кажаты жок. Олутту кайра айтам, Нурмолдо аксакалдай болуп туруп, өтө олуттуу мамиле кылышыбыз керек. Рахмат.